Казакстанда жаңы жылдын башкы символу болгон балатыны сатуу сезону башталды. Майрамды кооздоо үчүн жасалма же табигый балатыларды тандоого болот. Акыркысы бактарды санитардык тазалоо жолу менен атайын питомниктерде өстүрүлүп, сатыкка чыгарылат. Мисалы, мындай карагайлардын бири Акмола облусунда жайгашкан. Бирок бул көчөттөрдүн аз гана бөлүгү майрам алдында өткөрүлөт. Ал эми негизги көлөм Бурабай улуттук сейил багынын Токой фондусун толуктоого багытталат. Общая площадь нашего питомника составляет 32 гектара, на которой расположено посевное отделение, школьное отделение. Биздин питомниктин жалпы аянты 32 гектарды түзөт. Ал бир нече бөлүктөн турат. Бир бөлүгүн жемиш бактары төссө, ал эми бир бөлүгүнө көчөттөр гана отургузулат. Мында аларды жакшы карайбыз. Алар болжол менен 7-8 жылга чейин гүлдөшөт. Ошондо гана биз жергиликтүү элдин, шаардыктардын суроо талабына ылайык сатабыз. Көпчүлүк бөлүгү Токой чарбаларына тарайт. Ал жери карагайлар Токой фондусун жаңыртышат. Бул абдан түйшүктүү жана татаал иш. Өсүп жетилүүсүнө тоскоол болгон ото чөптөр, өсүмдүк оорулары жана зыянкечтер менен күрөшөбүз. Это очень кропотливое. Все лето наши рабочие озеленители работают, прополкой занимаются. Балатылар өлкөгө коңшу өлкөлөр Кыргызстан жана Орусияда да жеткирилет. Ийне жалбырактуу бизнестин оош кыйыштарын Темирлан Куратай жакшы билет. Атамекен ишкер 12 жылдан бери балатыны сырттан ташып келет. Большой акцент даем на ель, у нее есть запах. Балатыга көңүл бурабыз. Ал 12 жыл бою түсүн өзгөртпөстөн өңүн сактап турат. Биз аларга керектүү кам көрүп жатабыз. Тамырына балта чаппай атайын идиште сатабыз. Ага суу куюп койсоңуз, ал жапжашыл болуп чыга келет. Люди покупают ель, потому что она смотрится богаче. Деген менен казакстандыктардын көпчүлүгү табигый эмес, жасалма үлгүлөрдү тандап алууга аракет кылышат. Балатыларды сактоо керек, ошондуктан жасалма түрлөрүн сатып алабыз. Аларды бир нече ирет колдонууга болот. Прошлогодняя елка. Искусственная. Экологияны коргоо үчүн жасалма балаты койгон туура. Өткөн жылы сатып алдык, ал көпкө жетет. У нас искусственная елка. Конечно, живые.